катышуучулары жана ушул жерде азыркы эл арасында болуп аткан көйгөйлөрдү кыргыз элдери аябай кооптуу карап атышат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Кыргызстан ушак айыңдарга аябай бай болуп кеттик. Мен бул жерде кыргыз энелердин атынан дагы айтып коючу сөздөр бар. Себеби кыргыз келечеги азыркы убакта көрүп атасыздар аябай кооптуу болуп атат. Элдин арасындагы чыгаан жигиттерди, чыгаан биздин кыргыз эли деп жүрөгү менен кыргыз элин алдыга сүрөгөн кыргыздын чынчыл жигиттерин азыркы убакта камап отурушат. Мына Садыр Жапаровго окшогон. Ошондой эле мына Ош жергесинде 2010 жылы июнь событиясын кандай гана бул жерде мен өзүм Оштук болом, жашап ошол жердеги событияда болуп көзүм менен көргөн үчүн айтып атам, кандай элдер канга боелуп жаткан, кандай элдердин кыйынчылык ошол күндө өткөн башынан. Бирок ошол июньский события ошол боюнча токтолуп эч ким бул көйгөйдү көтөргөн жок да, канчалаган энелердин жүрөктөрү сыздаган боюнча калып кетти ошол жерде. Мына азыркы Атамбаевдарды айтып атасыздар, бул мен катачылыгымды оңдоймун деп мен келдим деп атат. Андай эрекен, анда ошол мезгилдеги өзү президент болуп турган кезиндеги болгон окуялар, буларчы Баткендеги мына азыркы чек ара чырлары болуп атат. Ошол мезгилде эмнеге чечкен эмес бул нерселерди? Эмнеге ошол мезгилде июньский событиядагы энелердин көз жашын уккан эмес ал киши? Менин дагы бир тууган тагам өткөн. Баласыз өтүп кетти ошол 35 жашында жапжаш жигит боюнча. Менин ошол карыган тайнем өмүр бою каргышка салып өттү ушул чоңдорду. Кандай гана ыйларды көрдү ошол кишилер. Анан ошол күлгө айланган шаарды кандай гана сонун шаарга айлаткан Мелис Мырзахматов деген өзүбүздүн мэр болгон ошол мезгилде. Эмне себептен ошол Мелис Мырзахматовду куугунтуга алып сыртка чыгарып таштады азыр. Сыртта чечимди чыгарды. Ал киши деген кыргыз эли үчүн иштеп атпайбы? Жебеген жердин астында дейт. Балким кайсы бир жерге колун койгондур, кайсы бир деңгээлде жегендир. Бирок эл үчүн ал кызмат кылды да. Элдин жүрөгүнө түнөк тартты ошол киши. Куддум ошондой эле мына жерде Садыр Жапаров кайсы күнөсүндө болуп турат. Эмне себептен төбөлдөр, өдөдөгү төбөлдөр ушул нерсени карап укпай жатышат. Азыр элдин 90% колдоп атышат Садыр Жапаровду. Мен деле элдин астынан сурулуп чыккан бир инсанмын. Менин дагы 6 уулум бар. 6 уулдун энеси катары мен дагы уулдарымдын ачык жаркын келечеги, ушундай бир чынчыл жашоодо жашаганын каалайм. Эртеңки күнү мен мына балдарыма сабак берип атам. Акыркы орусча айтканда вздох чыкчаңгы чындыкты айтып өлгүлө. Эч качан жалгандын аркасына жабылбагыла деп. Балким эртеңки күнү Садыр Жапаров да менин балдарымдын да кокосунан кесип аргандай нерселерди кылаттыр. Анан мен кайтып жөнө турушум керек. Канчалаган кыргыз энелери сыздап отурат азыр. Менин да балам ушундай акыбалга калтырып койбосо деп. Эмне себептен мына биз шайлап алган 120 депутаттарды ар кандай аттарга коюп атабыз, кайсы бир деңгээлде ошого ылайык болуп атышат ошолорчу. Эмне себептен элдин көйгөйүн укпай атышат ошолор. Эмне себептен мына кыргыз эли мына Садыр Жапаровдун отурганына 2 жыл болуп атат. Эмил Каптагаев өзү келип айтып атат. Эч кандай күнөөсү жок. Мага андай кол салган эмес бул киши. Мыйзам чегинде каралыш керек эле да бул нерселер. Эгерде Атамбаев азыр элден кечирим сурап аткан болсо, анда биз Мекенчилер партиясы лично мен дебатка чакырам ошол кишини. Келсин, Эмил Каптагаев дагы келсин, эл алдында онлайн видео менен мына мен ушундай ошибкаларды кетирдим эле, мен оңоломун кыргыз элинин астында дей турган болсо, анда кыргыз эли ал кишини колдойт. Анан ушундай нерселер болуп аткан болсо, мына Баткен окуясындагы кечеги чек ара маселесин эч кандай караган адам болгон жок. Эч кандай бир төбөлдөр да барып койгон жок. А кечеги мындай айтканда бургер жегендерге элдер да жуккап барышты. Ошол барган адамдар Баткенге буту жетпей калдыбы? Канчалаган адамдар ошол жерден ок жеп, кыркына Баткендин эркектерине мен действительно тайзим кылам. Канча жылдан бери чек арасын ошо Баткендин жигиттери өздөрү сактап келатышат. Өздөрү коргоп келатышат. Эгерде бир мындай айтканда мөмөшөр адамдар болгондо Баткенди дагы эле басып алмак. Эмне себептен кыргыздын эркектеринин намызы кеткен азыр. Мен ар бир азыр мына жерде чуркап жүргөн чоң 60-тан 40-тан ашкан аксакалдарга, эжелерге айтар элем. Өткөнүңүздөр өттү, кеткениңиздер кетти. Алганыңыздарды алдыңыздар, жегениңиздерди жедиңиздер. Калганын акыретке
даярданууга кетирсеңиздер да мына Атамбаев баш болгон. Ошолордун алдында азыр мына аксакалдар да отур. Туура эле айтат ал адамдар. Кечегинде жыйында жалаң аксакалдар жайкалткан аксакалдар отурат аркасында. Ошолор аксакалы менен ким? Ошолор айтса боло эле чындыкта. 1000 сомго 5000 сомго сатылып ошондой иштерге барып атабыз. Азыркы учурда мына азыркы бийликке биз эч кандай кошоматтык да кыла албайбыз. Мактаарга дагы айта турган иш пока жок. Бирок башында президент башында болуп келгенде действительно кыймыл аракет болгон. Коррупция боюнча кыйла иштердин башын ача баштаган. Бирок ал кишиге дагы тоскоолдук кылып азыр эч кандай ишти азыр алып бара албай ал дагы баш айланып калды окшойт эмес. Кыргыз элинин жаштары мына жакынкы убакта уюмдар түзүлүп атат. Ушундай бир күч менен чыгышат, ушундай бир колдоо менен чыгышат. Кыргыз элинин келечеги жаштарда. Улуу урматтуу аксакалдар, өз ордуңуздарды билсеңиздер, келечек муундарга таза коомду таштасак, кыргыз элинин кен байлыгы болгон байлыктарды жегениңиздерди жериңиздер ушул күнгө чейин ыраазы болуңуздар. Биз эч ким аны жукулаган деле жери жок. Алыңыздар, кетиңиздер, жаштарга орун бошотуп бериңиздер. Садыр Жапаровдун акталышын биз күтөбүз. Кыргыз эли анын аркасында турган мекенчилдер билесиздер, 7 дуандан кошулган, бири-бирин таанышпайт экен. Мен деле мына кече келип кошулуп отурам. Ошондуктан эртең 23 апрель күнү кыргыз элинин чоңдон чоң күткөн чоң үмүтү азыркы бийликте акталып кетиши. Эгерде ошол акталып кеткен болсо, анда кыргыз эл 100% азыркы биздин президентти колдогон. Рахмат. Рахмат.